Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн биздин сабакта биздин сүйүктүү эжекебиз Лизеже, Лизеже академиясынын негиздөөчүсү, куруучусу, жана ошондой эле менин наставнигим десем да болот. Анткени бул азыр сабак берип аткан болсом, мунун бирден бир себеби Лизеженин мага болгон жардамы десем болот. Жана ошондой эле аябай көп сыпаттары бар. Азыр айтсам бүтпөйт. Лизеже полиглот, Мактай эле берет анан вумен. жумуш. Аябай эле эң башкысы Кыргызстан үчүн күйгөн, Кыргызстан үчүн аябай салым кошкон эжекебиздин бири. Азыр сөздү Лизежекеге берейин. Лизеже, негизи сиз менен таанышам деген биздин окуучуларыбыз аябай көп. Сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузга кайсыл тармакта бүткөнсүз, эмне менен алексиз, ошол жаатында бир аз айтып өтсөңүз. Саламатсыңарбы, кыздар, Акмарал? Силер менен болгоныма абдан кубанычтамын. Кез баягы кыргыз сөздөрдү унутуп калсам кечиресиздер. Мен ушул Акмарал менен сүйлөшүп кыргызчаны бир аз көбүрөөк үйрөнүп баштадым. Бири бирибизге наставник болуп калдык деп да айтсам болот. Анткени эми сүйлөп бере турган нерсе өтө эле көп. Анан баягы биздин группада, азыр ушул тармактагы группада эмне кызык сиздерге, например, кыздар? Анткени деген баягы сөз деген суудай абдан көп болот да. Силер үчүн эмне кызык? Мага ошону айтып берсеңиздер болобу? Мен анткени Акмарал баягы өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, анан силерди уктатпайын дегем да. Өзүм жөнүндө айтып баштасам эми 20 жылда оңой эмес да баягы айтып бериш. Биздин кураторлор дагы аябай негизи сиз менен таанышууга аттанды эле. Азыркы учурда бул жакта да отурат. Менин алтындай болгон кураторлорум. Бул жакта негизи суроолорду топтоп койгонбуз. Ошолорду эгер мүмкүн болсо берип кете берейин. Өзүңүз тууралуу дегенде бул жакта бизге кызык болгон. Кайсы билим тармагын окуп бүткөнсүз, кайсы университетте окугансыз, канча тил билесиз, үй бүлөлүк абалыңыз, каякта жашайсыз? Ошолор туурасында бир аз айтып берсеңиз. Мен деген азыркы убакта Италияда жашайм. Бирок бир кезде бир 8 тилди сүйлөчүмүн десем жаңылбайм. Анткени менин жумушум негизинен эле баягы тилдер менен байланыштуу болчу да. Эмне кылбасам, каяка барбасам дагы тил үйрөнүүгө мажбур болчумун. Анткени деген биринчи өлкөлөрдүн бири Египет болду. Баягы мен өзүм востоковед болгондон кийин японскийди билчүмүн, кетип баратканда английскийди билчүмүн уже. Кыргызчаны сүйлөчүмүн, кыргыз школду бүткөм. Бирок кыргыз жарымы орус школ, жарымы кыргыз школ. Эми ар кандай болгон да. Бирок бүткөн школум ошо ИМОПто КГНУнун астында 10-11 классты экспромт менен бир жылда бүтүргөм орус тилинде. А, Андан кийин востоковеденияга японовед болуп киргем да. Японовед бул 5 жылдык окуу, мастерди бизде эми ал кезде деген 2000-жылкылар. Баягы телефон жок кез, элестетип көргүлө. Wi-Fi деген жок, интернет деген жок. Интернет кафелер жаңы башталган убакыт. Анан баягы мага өзүм эң башынан баштап эле өзүм кызыкканым бул саякаттоо болчу. Мен ошол саякаттап эле жүрсөм, мага жашоо шундук көрүнчү да ал кезде. Анан ошо өзүм каалагандай эле Алла таалам ошентип саякаттаттырып койду. Кой десе болбой. Баягы Египетке бардым. Египетте бир 7 жыл чыгып кирип жашап жүрдүм. Андан кийин Малайзияга бардым. Ал жакта иштедим. Мальдивский островада иштедим. Анан ушул өлкөлөрдү иштеп жүргөндө дагы көптөгөн бир 20га жакын өлкөлөрдү көрдүм десем болот. Мен өзүм негизи Америкага, Европага мындай өтө кызыкчу эмесмин да. Мага абдан жакчы жашаган жерим, иштеген жумушум.
Директор болгон бир 3-4 жылдын ичинде эле директор болуп чыга калгам. Анткени деген кыргыз кыздар деген аябай а, бир нерсени кылам десе кыла турган кыздарбыз да. Анан баягы уктабай жебей дегендей 3 жыл 4 жылдын ичинде кээ бирки күндөр болгон 22 саат иштеген күндөрүм болгон, акча жок болгон күндөр болгон. Э, ошентип отуруп анан 3-4 жылдын ичинде ошо Египеттен мен иштеген шаардын ичинде менден башка бир эле башка бул улуту бар кыз бар болчу. Башка улуттуу кыз, ал москвалык кыз бар болчу. Анан мен экөөбүз эки директор болуп мындай бизди бүт баары таанычу да ал кезде. Анткени директор болуп калыш оңой эмес. Өзүң кыз болуп анан арабский странада директор болуш бул эң эле кыйын да. Баягы көптөгөн немелерден өтөсүң. Эмне деп коет, текшерүүлөрдөн, сыноолордон. Эркектер менен негизи иштеш өтө оңой эмес, аялдар менен иштеш андан оңой эмес болду ал кезде. Директор болуп калганда көптөгөн нерселерди өзгөртүш керек болду. Иши кылып абдан көптөгөн нерселер өттү башыман. Анан баягы өзүм бир итальянец жигит менен таанышып, экөөбүз бири бирибизге жагып, ошол Италияга турмушка чыксаң кандай болот дегендей неме болду, предложение. Анан мен өзүм кетким келген эмес да, анткени жашаган жаш абдан эле мен үчүн эме болчу. Так, Айлита, Айлита. Звук үзүлүп калыптыр, Var mı yaprağı abla kuşaşkın? Так, Ага, өчүрдү микрофонду. Хорошо. так. Ошентип анан Италияга келип калдым. Италиядан болсо кайра баарын эң башынан башташ керек болуп калды. Анткени деген жаңы өлкө, жаңы тил. Анан бул жакта дагы биринчи келгенде Италияга билбейм, чыдаймбы, чыдабаймбы деп да келгем да. Анан бир 3 жыл берейин бул өлкөгө. Эгерде жакпаса кайра эле иштеген жагыма баягы ордумду сактап койгонго мүмкүнчүлүк бар болчу. Анан биринчи жыл абдан жаккан жок мага Италия. Анткени англисче сүйлөшсө да сүйлөшпөйт. Жалаң итальянча сүйлөш керек. Элдин сүйлөгөнүн түшүнбөйсүң. Келгенде баягы өзүң тилчи болуп 3 сөз сүйлөгөндү билесиң. Оңой эмес да. Анан өзүмө дагы да бир цель койдум. Итальянскийди окуп, анан Италия жагабы жакпайбы анан чечем деп. Анан ар бир күнү 5 сааттан понедельниктен пятницага чейин окуп баштадым 5 айдын ичинде. Бирок мага мотивация керек да, анткени эң любой нерсени кылаардан мурун кыздар совет мотивация керек да. Мотивацияңар моундай күчтүү болсо ошондо гана результат келет да. Анан эми жөн эле үйрөнө кызык эмес да баягы тилдичи. Бир мотивация болуш керек. Анан бир эң жакшы отельди тандадым. Ноябрь беле, октябрь беле. Саламатсыңар, мен директор менен сүйлөшүшүм керек деп, директор менен сүйлөшүп, владелец менен мени жумушка алсаңар, февралда мен итальянча сүйлөп келем. Азыр деген итальянскийим жок. Бирок отелден мени эчтекени үйрөтө албайсыңар, анткени мен уже директор болуп көптөгөн нерсени билем, андай мындай десем, мейли деди. Анан баары эле баягы итальянскийди 5 ай окуганда деле ошондо деле уровени баягы деңгээли өтө өйдө болгон жок да, анткени деген итальян тилин эгерде жакшылап окуй турган болсоңор жок дегенде бир 2 жыл керек да. Анткени грамматикасы немис тилиндей эле абдан, орус тилиндей эле абдан кыйын да.
Негизи ар Анан бир тилге ошончо мөөнөт керек эле. Мисалы, бир эле тилди бир айда же болбосо 3 айда үйрөнүп кетиш жок, мүмкүн эмес жок, деп ойлойм. жок. Ооба. Мүмкүн, мүмкүн. Аны дагы айтып берем. Башка дагы А, способдор бар да. Сиз эми полиглотсуз да. Негизи полиглот болгондун дагы бир өзгөчөлүгү бар го. Бир тилди үйрөнсөң, ал жакта окшоштуктар дагы болуп туруп анан сүйлөп кете бересиз да. Негизи мен ойлойм да, түрк тили менен кыргыз тили экөө окшош болсо деле, мисалы, сен түрк тилин бир айда өздөштүрүп кете албайсың. Мисалы, сага суроо берсе сен жооп бере аласың, аларды түшүнө аласың, бирок бир тилди үйрөнүү бул деген негизи ошо анын культурасын үйрөнүү, тарыхын үйрөнүү, ошондой эле мындай бир жылды алса, эгер бир жыл толук ошол тилге эгер өзүн бере турган болсо, анда ошондо мындай жакшы үйрөнө алат деп ойлойм да. М. Андай да бар, бирок менин оюмча ар бир тилдин деңгээлине карата болот да. Мага итальянский, англис тилиндегидей деңгээлге жеткизишим керек болду. Ошондуктан мен 5 саат күнүнө 5 күн жумасына окудум. Эгерде немис тилин алсак, немис тилин 3 күндө үйрөндүм десем болот. Десем жаңылбайм. Бирок мен үчүн немис тили ал кезде англис тилдей кереги жок болчу. Бирок мен эмнеге немис тили керек болчу? Немистер мындан келип бирдемени сураганда мен ошону жооп бере алышым керек болчу. Мен ошон үчүн немис тилин кантип үйрөнсөм деп, анткени ich kann Deutsch sprechen дегенден ушундай чарчадым. Ich kann Deutsch sprechen деген мен немисче сүйлөбөйм деген да. Анан мен бирдемени кыла албайм деген мага өзүнчө бир кыйын да, аябай ушундай кыйынчылык менен келе турган сөз да, мен кыла албайм деген. Анан мен аны кылам дедим дагы. Ал кезде мен guest relation manager экенмин. Менин кол астымда бир швейцарка, анан бир немка иштечи. Анан швейцарканын деңгээли абдан өйдө болчу да, мындай адамгерчилиги боюнча өзүнүн профессиональный немесине караганда мен 23-тө болсом, ал 42-де экен ошол кезде. Анан мен анын менеджери болуп, баягы кыргыз кыз, швейцарка, чоң чоң немелерде иштеген бир шумдук кыз болчу. Анан бирок аларда мындай амбиция жок да, биздегидей амбициозный деген болбойт да көп. Алар мындай бир нерсени кылып, мындай жай барганды жакшы көрүшөт да, европейцтер негизи. Анан ага айттым, Бригит, могул деген мындай А4 баракка, мындай баракка бир 3 баракты толтурдум. Отель жөнүндө эмнени айтат, бүт баары англисче жазсам, ошону мага немисче которуп бер дедим. На высоком немецком уровне. Анткени Hochdeutsch деген бар да, алдыңкы немецкий да, высокий немецкий деп коет. Hochdeutsch деген самая лучшая категория немецкого да. Ошону менен мага которуп бер. Анан которгондон кийин мен сага окуйм ошол которгонумду. Эгерде мен любой бир кичинекей ашыккан болсо мени токтотосуң, мен ошол жерден үстүнөн жазам дедим. Деп ошол текстти 3 күндө наизусть жаттадым. Анан баягы немистер келет. Анан мен баягы сайрап баштайм. Herzlich willkommen, деп өзүнчө эле шумдук. Баягы текстти айтып бүткөндөн кийин, эгерде эчтеке деп сурабаса, жакшы, все, я как окей да. Андан тышкары дагы бир неме деп сурап калса, кайра эле баягы иккай Deutsch sprechen дейм да. Адам баягылардын таң калгандай. Как? Кандайча иккай Deutsch sprechen? Жаңы эле жакшынакай болуп сүйлөп атып эле кантип немисче сүйлөбөйсүң деп аябай таң калышчу да. Анткени произношение өзүм негизи тилчи болгондон кийин произношениега аябай көңүл бурам да. Анан произношение да аябай сонун, баары сонун, грамматикасы да шудук, ишенгенге аябай кыйын болчу да аларга. Бирок ушул мага немис тилин жакшы сүйлөөгө аябай жардам берди.
Анткени деген мен ошол үч барактын ичинде эмне сөздөр болсо, грамматикалык түрдө кандай жазылса ошонун баардыгын а, наизусть билишим да, бүт баарын билишим. Бул уже чоң деңгээлде. Андан тышкары элдер бирдемени сураганда дагы жаңы сөз келет, дагы жаңы сөз келет. Ал эмне, ал кандай деп сурап уже мындай диалог боло баштайт да. Анан ошол кезде анан жаңы сөздөр, жаңы немелер келе баштайт дагы. И баягы тилди жаңы деңгээлге алып бара баштайсың да. Ошондо мен азыр деле немецкийди 3 күндө жаттадым десем жаңылбайм да. Ошол 3 күндүк немем мен үчүн немис тили любой немис менен сүйлөшө алчумун да, почти. Сиздин ар бир сүйлөгөн тилиңиз мындай ошол өлкөлүктөй сүйлөйсүз да. Мисалы сизди мен алгач көргөн эмесмин, мындай үнүңүздү эле уккам. Андан кийин атыңызды Лиза деп, анан орусча аябай сонун сүйлөп атканда, бул орус окшойт дегем да. Англис тилин сүйлөп атканда мындай эч ким түшүнө албайт да. Бул кыргыз англисче сүйлөп атат дегендейчи. Англичанын менен англисче сүйлөп аткандай болот. Анан ушул деңгээлге жетиш үчүн сиз көп уктуңуз беле, же болбосо көп окудуңуз беле? Кайсыл метод менен үйрөндүңүз эле? Эми негизи англис тилин англис тили 8 жашыман баштап эле башталган болуш керек. Мен үчүн англис тили абдан мындай бир өзүнчө бир өзгөчөлүктүү тил да. Анткени деген англис тилин ушунчалык жан дилим менен жакшы көрчүмүн. Анан бирок бир языковой барьер деген болот да, ар бир тилде языковой деген барьер болот. Ал барьерди өтүш үчүн вот англис тилине мага бир Гүлсара деген бир преподаватель бар болчу, ошол жардам берди деп айтсам болот да. Ошонун курсун 3 ай өттүм. Ага чейин канча деген курс өттүм. Ошонун курсун 3 ай өткөндөн кийин кечиресиздер, ооруп калыптырмын. Ошол курсту 3 ай өткөндөн кийин башка деңгээлге жеттим да. Анткени мындай бир чувство болот да, баягы корко бересиң, сүйлөйм деп анан ошибка кылсамчы деп ошонун жок болгондон кийин анан жаңы деңгээлге, жаңы тепкичке чыгасың да. Ошондуктан мен ар бир окуучума айтам да, эң биринчи ошол языковой барьерди бузуш керек да. Мен эчтекеден коркпойм деп алдыга барып, жаңылсаңар эчтеке эмес. Анткени деген тил деген канчалык жаңылсаңар ошончолук жакшы болот. Анткени жаныңарда ошол жаңылган нерсеңерди оңдой турган бирөө болот да. Эгерде англис тилин болсо, например, силер Бишкекте болсоңор, Таласта болсоңор, Ошто болсоңор, чоң шаарларда токинг клабдар болот. Ошондой токинг клабдарга, например, Америкадан, Англиядан келген волонтерлор келет, ошолор үйрөтөт. Ошондой жактарга баргыла. Же болбосо азыр Кудайга шүгүргө интернет бар. Кааласаң YouTube көр, кааласаң Netflix көр. Эми анан жок. Вот эми просто каяка ыргытсаң, биз кезде андай жок болчу да. Бизде деген, чтобы бирдемени угуш үчүн биз мындай кассетабыз бар болчу да. Ошол кассета менен укчук, диск менен укчук. Ошондуктан кечиресиз. Анан ошондуктан азыр силердин мүмкүнчүлүгүңөр чексиз десе болот. Чексиз. Канча деген онлайн чаттар бар. Бирок ошол возможностьтор менен кошо, мүмкүнчүлүктөр менен кошо рисктер да көп да. Анткени деген көп биздин кыздар алданып анан жанагындай немелерге туш болбош керек да. Анткени деген опыт жок болгондон кийин любой сүйлөгөн эле адамга ишене берген да болбойт да. Ошондуктан силер, например, өзүңөрдүн мен бүт баарын айтам да, өзүңөрдүн вот мой преподаватель менин мугалимим деп бирөөнү тандасаңар, вот ошол мугалим силерге мындай
м, коуч, эми азыр модно болуп атпайбы, коуч, там, наставник депчи. Деп, хотите, вот так называйте, ладно. Мага айырмасы деле жок да. Бул бирок мындайча айтканда мугалим. Эң оңой эле сөз мугалим. Азыр эми трендовый сөздөр көп болуп, бир простой эле нерсени меле ушундук кылып аттарын эметкен менен, бирок эң негизгиси ошол адамдын үйрөнгөнүн момундай бир жериңерде калса, ошол адам силердин учителиңер, силердин эмеңер деп айтсак болот да. Ошондой адамды таптыңарбы, ошол адамды кармагыла да аягына чейин. Вот силердин целиңер кандай? Например, азыр А1де болсоңор, силер Б2ге чейин жетишиңер керек. Ошол мугалим менен Б2ге чейин жеткиле дагы. Анан С1, С2 болгондо С1, С2га обязательно жумуш, же болбосо практика, же волонтерство, же тренинг бир жакта өтүшүңөр керек. Анткени мен С1 менен С2-ны үйрөткөнгө против да, эми каршымын да. Анткени деген силердин акчаңар жөн эле кетет да. Баягы Б2ге жеттиңерби, болду. Ошондон кийин силердин любой момундай жерге окуп, любой жерге иштесеңер, ошол жерде англис тили профессионалдуу деңгээлде боло турган жер болсо болду. Силер любой жумушта иштегенде мен бул жумушка бул үчүн кирип атам деген бир причина керек да. Эгерде силерге англис тилин С1, С2га жеткизе турган болсоңор, анда ошол жерге кирип, мен бул жерден С1, С2га жеткизем, мындай мындай деп өзүңөргө план коюшуңар керек да. Бирок А1ден Б2ге чейин, даже Б1 мейли, бир мугалим менен жетишиңер керек да. Анткени деген өзүң жетиш да мүмкүн, өзүңөр да жетсеңер мүмкүн, бирок силер бир чөйрөдө болсоңор, анан мотивацияңар күчтүү болсо, батыраак жетесиңер да. Эгерде убактыңар көп болуп, баягы школьник болсоңор, там 6-7 класс болсоңор, бир жөн да. Анда убактыңар 2 жыл, 3 жыл спокойно мындай шашпай жетсеңер болот да. А эгерде силер деген 11-12 класс болсоңор, Б2ге чейин жетип, так, Италияга өтөм, Америкага өтөм деген мондай цель болсо, анда обязательно наставник или бир учитель керек. Бирок любой учитель ала берген болбойт. Өзүңөр ошол учитель менен пробный 1 сабак өткүлөө, пробный 5 сабак өткүлөө, анан ошол учительдин сүйлөгөнү мондай башыңарга, кубагыңарга түйүлүп атса, анда ошол силердин учителиңер болот да. Хорошо? Бул жакта кошуп кетким келет өзүчө. Мгм. Негизи бир тилди үйрөнүүдө эле эмес, баардык сферада баардык сферада негизи наставник керек экен да. Анан мисалы менин түрк тилинен сабак берип калуум азыркы учурда ушул баарыңыздарга сабак берүүмө бизде аябай салымын кошкон да. Мен эң биринчи эле волонтер болуп кирип сабак өтөм деп сабак бергенде эле Лизаче мени мактап баштады да. Аябай поддержка болду. Анан ошол поддержка болгондо адам дагы да умтулат экен алдыгачы. Анан эгер ошондо эле мени мындай байкабай же болбосо артка түртүп же ушундай кыла турган болсоңуз, может, мен азыркы учурда сабак өтпөйт элем да. Бирок сиз мага өзүмө болгон ишеничти берип, аябай мактап, вообще супер супер, давай продолжай дегениңизден анан өтүп отуруп, азыркы учурда канчалаган адамга сабак берип атабыз э. Ошондой эле Ооба. баардык сферада негизи наставник керек экен. Мен мындайча айтканда, көп эле адамга мындай наставник болгом деп айтсам болот да. Бирок эч качан мындай ченеп эметкен эмесмин да. Буга мынтип жардам бердим, тигинде азыр мындай бирдеме болсо эле мен кылдым деп, шундукмун деп чыгып калышып атпайбы. М, Мага негизи баягы адам керек болуп атканда сурап калат, неметип калат. Анан ошол кезде эгерде менин колума түшүп калса, эгер ошондо менин убактымда туура келип эме болуп калса, көптөгөн адамдар, мен дебейм, башка адамдар дагы,
бир бир деңгээлден керек экинчи. болчу. Там еще айландырыш керек болчу. Элиза Алтыным, микрофонду өчүрүп койчу, пожалуйста. Ага, все, даяр. Лиза эже, бул жактан сизге суроо узата кетейин. Сиз айтып калдыңыз ошо жардам берген жакшы көрөм депчи. Көп адамга жардам бердиңиз. Академия туурасында бир аз сөз кыла кетели. Академия качан негизделген, кайсыл максатта негизделген, кимдер менен негиздегенсиздер? Акадити негизи баягы ковид учурунда 2019 жылы баарыбыз отуруп калдык го эчтеке жумуш иштеп аткан жумушубуз смартка чыгып ошол кезде деген мен негизи эчтеке кыла албай отура албай экенмин да. Анан кыздар менен Италиядан сүйлөшүп атып карасам, Италияда көбүнчө эле мындай черная работада иштейт экен десем жаңылбайм да, көбүнчөсү. Анан мен ошондо мындай изилдеп көрдүм да, эмне үчүн ушундай баягы бир кыз бар, врач да, ал дагы ошондой врач болуп алып ошондой жумушта иштейт, эмне үчүн деп мындай изилдеп көрсөм, тил экен да, тил. Анан ошондо кыздар давайте тил үйрөтөбүз, мынтебиз, тинтебиз деп 7 кыз неме кылалы давайте деп баштайбыз. Бирок идея көп болгону менен ар бир жумуштун аркасында чоң жумуш, анан процесс турат да. Анан ошол процессти аягына чейин, конечно, жеткизе алышкан жок башка кыздар. Ошол кыздардын арасынан мен эле калыптырмын. Аягына чейин баягы волонтерлорду, немелерди таап, анан өзүнчө эле баягы өзү менен өзү кетип калды да. Анан бизге Сунатта жолукту. Сунат ошол Zoom платформасы менен жардам берип, убактысы бош болгондо англис тилин берип, ошентип экөөбүз аягында негиздөөчү болуп саналып калдык да. Анткени деген менин оюмча кептин баардыгы идеяда эмес, кептин баардыгы процессте да. Анткени идеялар күнүгө чыгып туруп эле канча идея бизге келет турабы. Бирок бир идеяны аягына чейин жеткизиш үчүн аркасында чоң процесс турат. Терпение, сабырлуулук керек, постоянство керек. Анткени монтип английскийди эметип, суббота, воскресенье күнү отуруп, монтип элдерге үйрөткөн бизге деле биздин жашообуз бар, жумушубуз бар дегендей туурабы. Анан оңой эмес да. Анан ошонун негизги причинасы ошо биздин кыргыздардын деңгээлин Италиядан көтөрүп, бир деңгээлден экинчи деңгээлге чыгаралы деген ой болгон да. Анткени ушундай эле деңгээлде карасак Англия экен, ушундай эле деңгээлде карасак Америка экен. Анан ошентип көптөгөн единомышленники деп коет, баягы кыргызча кантип айтылат, өзүңдүн бир сообществоң болот да. Эгерде бирдемени кылып баштасаң, өзүң ошого кызыксаң, ошондой адамдарды жолуга баштайт экенсиң да. Анан акырында мынакей Акмаралды жолуктурду, Кудайберген, анан Акмаралдын дос кыздары, анан өзүмдүн дос кыздарым, ошентип отуруп азыр бир 8 тил үйрөттүк, диспетчинг деген курсту үйрөттүк, компьютер дегенди үйрөттүк, английскийди постоянно кылып атабыз. Анткени башында монтип баштап туура кой жаным, туура кой деп эптеп бирөөнү тургузуп, анан ошондон ары баягы кетип калса, бирөө учитель таап, өзүнүн жолун таап алса, бизге ошол чоң неме болот да, результат болот да. Анан деген баягы айтып атпаймынбы, биз сантиметрлеп, миллиметрлеп ченебейбиз, анткени бул бизнес эмес да. Муну бесплатно кылабыз, эч кандай мындай финансовый немебиз жок аягындачы. Ушул жерде суроо бере кетейинби, Ошол. Лиза эже? Көп эле ар бир курс башталганда сурайт да, эмне үчүн бесплатно? Бул негизи кыргыз тилине бизге
көп адамдар бесплатно кыла бербейт да. Анан муну ооба. баары ойлошот да, аркасында мындай бир нерсе бар, коркунучтуу деп. Коркушат да, ужас. Мен Ушундай коркутуп коюптур да биздин эл. М, мен деле академия башында келгенде ошо английский бесплатно десе, эмне үчүн бесплатно деп араштыра баштагам да, мындай изилденип, академия деген эмне болду экен, кимдер бар аркасында, анан кийин эмне талап кылат Азыр деп. өзүм академия болуп калдым деп кой. Ооба, негизи эле адамдарды түшүнөм. Мындай суроолор биздин тарбиябызда бар да. Мындай биз Ооба. кичинекей кезибизден апам мисалы эч бир нерсени бекер алган эмес да. Мисалы үйгө даже конокко бир нерсе алып келет го. Апам аны башка нерсе кылып туруп берет обязательночу. Же болбосо даже туулган күнүнө канча сом алып келсе, анын туулган күнү келгенде ошону возврат берет. Мындай бизде алуу деген нерсе жок да, действительно. Эме да, мен муну баягы Египетте жүргөндө деле эмне деп коет жанагы бересиң го, мындай же акча түрлүү, же жардам менен, орозо Садака. кез типа садака деп дагы эметсең болот да. Хайыр иши деп дагы коюшат. Негизи Туркияга келгенде биякта аябай көрдүм да. Анткени деген баягы биз эми жашообуз Кудайга шүгүр, анан эл үчүн дагы бирдеме кылгың келет да. М, Мен Кыргызстандан кеткениме 22 жыл болуп, 23 жыл болуп калыптыр. Ошондон бери Кыргызстанга мындай жашаган эмесмин да. Кеткеним менен кайра келген эмесмин. Бирок ата энем баягы бир туугандарым Кыргызстанда барып, жылына 1-2 жолудан барып келем дегендей. Анан Кыргызстанда мен азыркы кезде көрүп атканым мындай разница бар экен да, бир жаштар менен экинчи жаштардын айырмасы аябай көп экен да. Бирөөлөр болсо эме эле мындай умтулган, там сапатта окушат, биякта окушат, тиякта окутушат. Эми ага деген жакшы түшүнбөйм да. Баягы Кыргызстанда жашагандан кийин, может быть, возможностьтары жокпу, же алыс жакта жашашабы депчи. Анан ошондой адамдарга дагы баягы эгерде алыс жакта жашаса, академияга эметип, хотя бы биринчи шагын ошо биз менен кылып алса, эмки шагым болсо, эмки баягы кадамын башка курстар менен же өзүнүн немеси менен, стараниясы менен алып кетсе деген ойдо. Анан эмне үчүн бекер да, бекер. Анткени деген мен академияны баштаганда Швейцарияда иштечүмүн. Швейцарияда деген эми зарплата жакшы эме, анан мен муну прям навсегда кылам, эметип калам деген деле ой жок болчу да. Эми баягы давай буду преподавать. Өзүм эч качан үйрөткөн эмесмин, бирок жакшы сүйлөп, жакшы эметкеним менен бирөөнү үйрөткөнгө эч качан педагогиканы үйрөнгөн эмесмин да. Анан Казакстандан жазылышты, орустар жазылышты, кыргыздар жазылышты. Бирок менин баягы оюм кыргыздардын немесин неметүү да, развивать, өстүрүү да. Анткени деген казактар менен орустарга оңоюраак да, бизге карагандачы. Анан биз өзүбүз кичинекей өлкө болгону менен биз жардам бербесек ким жардам берет деген ойда. Анан баягы элдер ойлошот, бесплатный эме сыр, мышеловки деп коюшат. Бул эч кандай мышеловка деле эмес. Анткени деген үйрөткөн адамдар, вот мага окшогон жөнөкөй эле адамдар азыр деген болот үйрөтүп атат. Ал Америкада тракист болуп иштейби же ушундай да. Анан аны менен сүйлөшүп эметип көрсөң, ал высшая школаны Москвада окуптур. То есть это как для преподавателя аябай чоң уровень да. Анан вау, дети деген биздин ушундай преподавательдер болот экен десем. Асилябыз бар экен, ал вообще канча жылдан бери преподавать этет экен. Ал андан өтөт экен. Я говорю, вау, супер. Анан сүйлөшүп отуруп, Асылайда карасам, ал 8 жашынан баштап окуган, анан у нее бизнес английский өзүнчө эле шумдук, ал да өзүнчө да. Анан ошентип отуруп, баягы жөнөкөй эле мындай волонтерлор жөнөкөй эле сүйлөшүп,
сүйлөшүүдөн чыккан адамдар да булар. Мен аларга эчтеке төлөп бербейм, эчтеке эметпейм. Бир гана суранычым, вот Кыргызстан үчүн эмне кыла аласың деген суроону берем. Анан алар айтышат, мен Кыргызстан үчүн английский преподавать этип берейинби? Ошону билем. Чачты неметкенди үйрөтейинби? Ошону билем дешет. Бирөөлөр болсо айтат, Куранды окутканды үйрөтейинби? Ошону билем. Бирөөлөр түркчө, бирөөлөр кореянча, бирөөлөр немисче болуп, ошентип отуруп, баягы бир убакыт болгон, прям бир күндө 2-3 курстан өтүп калганбыз. Анан анын баардыгы организация үчүн абдан чоң жумуш экен да. Мен үчүн абдан кыйын болуп кетти да өзүмөчү. Анан азыр ойлонуп атам, баягы все равно регистрация кылып, мындай официально эме кылып, бир немеге деңгээлге жеткизбесе абдан эле кыйын болуп калат экен да. Баягы мен өзүм муну жумуш кылып иштебегенден кийин, бизнес кылбагандан кийин муну жакшы деңгээлге жеткизиш үчүн финансирование эмелер керек экен да все равно. Анткени ар бир мугалимдин окутуусу өзүнчө бир энергия да, энергия. Анан ал энергия же окуучудан окуп берилиш керек, же акчалай төлөнүш керек да деп ойлойм. Анткени деген мен өзүмдөн көрдүм да, баягы бир жолу преподавать эттим, экинчи ай преподавать эттим, үчүнчү ай аябай чарчап калат экенсиң. Анткени деген сен бесплатно монтип эле бүт немеңди бере берсең, оказывается, ичин жөн эле мындай пустой болуп калат экен. Анан ошон үчүн мен эң негизги азыркы себебим вот академияны эметип аткан, это волонтерлорду бир уровеньден экинчи уровеньге жеткизүү, окуучуларды бир уровеньден экинчи уровеньге жеткизүү. Бирок мен өзүм окутууга, оказывается, энергия аябай көп кетет экен да. Ошондуктан мен организовать этип берем, а окутууну болсо башка адамдар окутушат деп эметтим да. Анткени деген, например, Асылай менен окутуп атканда Асылайдан сурадым, Асылай, сен үчүн акадетиде окутуу кандай болду депчи. Анан бирөө организовать этип берсе оңой болот экен да. Баягы зумду күйгүзүп, зумду эметип, баягы ютубка, тияка, social медиада эмне, ал өзүнчө жумуш да. Ага оңойраак болуптур. Айсель ага дагы биринчи жолу ютубка чыктым дейт, мага абдан сонун болду дейт. Болот болсо, ой, классно. Мен деген азыр Чикагодо мынтем, тигинтем деп ал өзүнчө. Анан мындай өзүмө бир результат кылып атам да. Значит, вот мага ушул абдан чоң мындай ыраазычылык алып келди да өзүмө өзүм. Окей, этот не выгорелся, значит, все хорошо, депчи. Анткени эң башында баштаганда выгорание эмне экен деп деле ойлончу эмес экенмин. Анткени деген выгоранияны у меня никогда не было, да, выгорание деген эмне экенин деле түшүнчү эмесмин. 22 саат иштеп жүрүп деле выгорание болчу эмесмин да, мындайча айтканда. Выгорание болот экенсиң, анткени обучение — это очень большая энергия. Поэтому Карап турсаң, негизи организацияга аябай эле оор экен да. Мен сизди дагы да жакындан тааныйм го. Анан сизге ар дайым чалып турам. Мисалы бүгүнкү эле списогуңузду көрдүм. 4 саатыңыз эле бул жака кетип атат да. Английский деп, андан кийин подкаст, YouTube. Негизи эле Аллахым ыраазы болсун сизден өзүчө мындай чыдай турган адамдар чыдай алат да, действительно. Бул оор эле. Буюрса эмгегиңиз сакталсын, иншалла. рахмат. Кыздар, силер угуп атырсыңар бул жакта. Анан эми суроолоруңар барбы? Же неме, силерди тажаган жоксуңарбы? Жакшы элеби баары? Баары Аябай внимательно угуп атышат го дейм, иә, биякта суроолор дагы
даярдап койгонбуз. Ошолордун негизи аябай эле толтура суроолор бар. Калган жокпу деп атам да. Дагы бир суроону, кийинки суроону узата кетейин. Волонтер болууну каалагандар көп бияктачы. Анан волонтер болууга кандай талаптар кылынат? Кантип кирсе болот волонтер болупчу? Ошол туурасында бир аз айта кетсеңиз. Волонтер болуш эң оңой. Биз деген кандай кылабыз? Интервью өткөзөм. Интервьюда болсо мага, например, адамдын сапаттары абдан баалуу да. Например, бирөө келет, мен чач кыркканды билем, чачтым экен. Бирөө келет, мен мейкап жасаганды билем. Анан өзүм ойлоп койдум, эмне кызыктууму эле бул депчи. Анан баягы сториске чыгарып коем да. Кыздар, балдар ушинтишип атат, вам это интересно десем. Да, да, да дешип аябай көп. Я не ожидала да. Ошон үчүн мен үчүн, например, мен көптөгөн нерсени үйрөнүп атам да. Мен баягы образование болсо только образование болуш керек го деп мындай ойлочумун. Оказывается, и здоровое питание интересно экен, и чачты кантип ухаживать этиш керек, ошол интересно экен. Там эмне гана немени сураган жокпуз. Анан өзүм эметип койдум, элге баардыгы эле кызыктуу турбайбы. Бирок самое главное, любой эфирди көргөндө кыздар баягы өзүңөргө действительно жакшы бир неме алсаңар, ошон үчүн көргүлө да эфирди. Эгерде силерге мындай полезности жок болсо, конечно, не тратьте вы тоже энергию, да. Анткени негизи энергияны аябай сакташ керек экен да. Энергия деген бул абдан баалуу нерсе экен. Өзүңөрдөн, например, ушул баягы кичинекей кезибизде таңем деле айтышты экен, ай чачылба элдерге депчи. Чачылба деген бул баягы тиге деле, буга деле, буга деле, буга деле мынтип ооба 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 деп жүрө берген тоже болбойт экен да. Силер өзүңөргө өзүңөр цель койгонду үйрөнүшүңөр керек. Өзүңөргө өзүңөр мен эмнени каалайм, мен кандай болгум келет, мен кайсыл жерде болгум келет, 5 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде, эртең бүрсү күндү план койгонду үйрөнүш керек экен да азыр. Благодарю вас, Лиза Дже и Акмарал. Вы самые лучшие, дядь Лиза Дже. Акмарал Дже, спасибо за такие прекрасные слова. Гульнура у нас самая активная, Айлита, да, сон болуп жатат дейт. Молодцы. Иши кылып эле уктап калбасыңар болду эми. Ана биз сүйлө десеңер сүйлөй беребиз дебейби? Кийинки суроону узатайынбы? Узарт эми. Акадетинин келечеги туурасында айта кетсеңиз, келечекте кайсыл дагы курстар болот же болбосо уже платный болуп баштайбы? Баарынын кызыктырган суроосу. Мен болушунча Уланабы? бесплатно кылганга аракет кылам да. Анткени деген эң негизги баардыгы эле бесплатно боло бербейт, конечно. Анткени деген финансирование болуп жанагындай проект жазганды эметип үйрөнүп атабыз да. Анан эгерде баары жакшы болсо, может быть, профессиональный түрдө негизи А1ден Б2ге чейин баягы курс кылсак деген ой бар да. Анан бизде деген мындай болуп атпайбы? Канча деген курс өткөздүк, канча деген нерселерди жасадык да. Негизи ушул 4 жыл болуп калды. Катта 4 жыл, 2019 болсо уже 5 жылдан өтүп кетиптир, э. 5 жылдын ичинде ушундай көп жыл англис тилин бердик да. Анан баягы эле англис тили, баягы эле неме. Анан баягы ойда ушул берип аткан англис тилди как курс кылып силерге берсек деген ой бар да. Бирок бесплатно эле мынтип берип коюш эмес. Силер ошол курсту өтүп, тесттерин өтүп, бир деңгээлден бир деңгээлге өтүп, ошондой турган бир курс болуш керек да.
Андай десеңер, Duolingo бар, например, да, эгерде силер англис тилин окуп жатсаңар, Duolingo. Бирок Duolingo'дон мен уккан баягы немелерим ал Duolingo'дон окуй бересиңер, бирок мындай бир результат жок да, анткени сүйлөйүн деп монтип, да, Duolingo'дон уже А2га жетип калдыңар, келгиле сүйлөшөлүчү десең, мындай сүйлөгөндө бул жагы баягы айткандай языковой барьер болуп кетет да, языковой барьер. Ошондуктан любой эле тил сүйлөө, окуу, жазуу, угуу да, төрт нерсе. Анан ушунун баардыгын чогуу бир нерсеге неме кылыш керек да, бир курс кылыш керек да. Укканды да билиш керек, сүйлөгөндү да билиш керек. Анан азыр бесплатно эмес, бесплатно дагы бир курсту закрытый сообществодо окусак кандай болот дегендей бир предложениялар келип атат. Баягы основательница 7 кыз дебедим белем, ошонун бир кызыбыз Гүлзара деген ошондойду предлагать этип атат. Бирок деген мен законсуз дагы, мыйзамсыз дагы кылуудан мындай остерегаюсь, да, я не хочу никакой беззаконности, вот этого терпеть не могу, да, поэтому бул бирөөнүн эмгегин урдоо да болуп калат да, мындайча айткандачы. Анан ошону ойлонгондо мындай деп калып атам да. Бирок пока думаем, может быть, ошол курсту эле баягы өзүбүз жасап, ошону бесплатно кылсак, мен баягы жүрөгүм оорубайт да, анткени ал менин продуктум, мен эмне кылсам ошону кылам да. А башка бирөөнүн жумушун мынтип обесценивать эткенден че то мындай бир неме болуп атам да. Ошондуктан проекттер абдан көп. Мен менен Чехиядагы иштешебиз дешет, Италиядан да иштешебиз дешет. Акадети деген готовый немеңиз бар. Давайте сотрудничать этели дегендер абдан көп. Бирок ошону бир жакшы деңгээлге алып келүү мындай бир дагы бир процессти требовать этет да. Бизде Аны мен болуш мисалы азыркы учурда мамлекеттик деңгээлде иш кылып аткан адамдар бар го, мисалы академия ачат же бирөөлөр башка нерсени ачат. Ошолорго караганда сиз мындай официалдуу ачпасаңыз деле Кыргызстандын канча жаранына аябай көп салым кошуп уже көп иштердин баарын аткарып койгонсуз да. Анан дагы бир характериңиз жагат, мисалы айта кеттиңиз, бирөөнүн акысын жегенди жаман көрөм деп. Действительно ошондой. Мен тастыктап берем мунучу. Лиза эже менен ар бир сүйлөшүп атканда башка адамдарга пользам болсо деген ниетине аябай таң калам менчи. Ар бир сүйлөшүп атканда мындай ушул адамга польза берсем экен деп эмелерин айта баштайт, кеңештерин айта баштайт эжекем. Анан өзү туурасында көп айта бергиси келбейт да. Силер деле байкасаңар керек, подкасттардын баардыгын атагы чыккан, сиздерге полезный болгон адамдардын баарын чакырат, подкаст кылат. Бирок азыркы учурда адамдардын баарына кызыгы ошо сиздин жашооңуз, сиздин ой пикириңиз болчу. Муну дагы буйруса жеттүү окшойт деп ойлойм. Рахмат. Анткени дегенчи, вот Акмарал деле акадети менен сен деле чыгып эметтен го. Анан мен ушундай каалагам да, Акмарал өзүнчө өзүнүн курсун ачса, өзүнүн немесин кылса, өзүнүн каналы болсо деп, баягы бир кичинекей мындай да нерсе деп чоң башкалар чыкса, ал аябай менин оюмча чоң жетишкендик болот да. Например, баягыда болсо бир апасы айтып берип атат, ой, Лиза эже, баягы сиздин курстарыңыз менен менин балам сапатка өттү дейт. Бирөө болсо айтат, сиздин курстарыңыз менен биз Америкага бардык, бирөө айтат, биз жумуш таптык, биз мынтик. Анан баягы регистрация кылбагандан кийин ошондой кичинекей нерсени айтып коюшса, мен үчүн абдан чоң жетишкендик болот да. Анткени кол жетпей жатат да, ошонун баардыгын монтип баягы искусственный интеллект андай мындайлар чыгып атпайбы. Бирок деген человеческий факторду унутпоого аракет кылышыбыз
керек го деп да ойлойм да. Анткени ошол адамдар, например, интернетке рахмат, вот Акадитиде окудум, мындай болду, тигиндей болду деп жатса, баягы бесплатно бир ай окутсаң да ошол кичинекей жылуу сөзү сага абдан чоң көрүнөт да. ооба, туура айтасыз. Мисалы биз деле биз Акадетинин азыр Turkish Wizards болуп улантып атабыз. Акадети бир бак болсо, ошол бактын бир бутагыбыз да биз Turkish Wizards. Анан биз дагы азыр Акадетинин жолун жолдоп бекер үйрөтүп атабыз. Анан бекер үйрөтүп атканда негизи аябай выгорание болот, энергияң баары кетет. Мисалы ар бир курсту биз ушинтип уюштургандан кийин 3 ай, 4 ай, 5 ай эс алышыбыз керек болот да. Ушунчалык энергияңды жеп коет. Андан кийин көптөр эми жакында жүргөндөр айтат да: сен эмне эле кайра эле бесплатно кыла бересиң? Все уже пора платно кылыш депчи. Анан бизге эме себеп болот да. Мисалы биз азыр Турциядабыз. Анан Түркия бурслары, бул жакта кыргыздардын сообществосу бар. Ошол жака барсаң, ыраазычылыктар келе баштайт. Мен сиздин курсуңузга катышып анан бул жака өттүм депчи. Ошончолук сүйүнүп, биз ушундай мындай чоң нерсе кылып атабызбы деп таң каласың да. Анан ар бир барган сайын айтат: менин апам сиздин курсуңузда окуйт, менин эжекем сиздин курсуңузда окуп атат депчи. Ошол жактан мени тааныгандар, туугандары тааныйт экен. Анан алардын баарын көргөндөн кийин, значит, биз просто так мы этого не делаем дейт экенсиң да. Анан кайра эле уланта бересиң. Бесплатно депчи. Ооба, азыр эми баягы энтузиазм катары эми ушунча чыдамкай экенбиз, Акмарал уже 6 жыл салып баратыптыр. А, чын эле 6 жыл болоюн деп калган турбайбы, Академияга. А, Баратабыз эми, баратабыз. Өлбө жаным, өлбө деп, тура кой жаным, тура кой деп. Бул жакта окуучуларга да айта кетейин: эгер дагы да мындай бесплатный болуусун кааласаңыздар, биздин курстардын улантуубузду кааласаңыздар, анда мындай бизге аябай эле чоң жардамыңыздар. Ушу комментарий калтырып, бизди сүйүндүрүп, ар бир кайсыл ийгиликке жеткен болсоңуздар биз менен бөлүшсөңүздөр, биз ошого сүйүнүп эле ишибизди уланта беребиз. Ооба, эми мен бир нерсеге ишенем да, Акмарал баягы жашоомдо жакшы да болгон, жаман да болгон. Анан ушундай ситуацияларда бир чудо болот да, анан ошол чудо это эме да баягы, может быть, ошо адамдарга кылган жакшылыгың үчүн ушундай болуп калабы депчи, баягы адам бербесе Кудай берет дейт го, ошондой да. Алла таалама шүгүр, жашоо жакшы, мындай жакшы, баягы тамагы жок калып калган күндөр уже позади туурабы. Ошондуктан элибизге, жерибизге дагы мындай бир жакшы нерсе кылсак деген оюбуз пока өчпөй монтип алга Кыргызстан деп коюп баратабыз эми. Анан Ойлоп кеттим, сиздин мисалы ишеничиңиз бар го. Бул эң сонун нерсе да. Сиз жакшылыкты кыла бересиз, а бирок анын жемишин Алла тааламдын өзүнөн сурайсыз да. Бул аябай сонун нерсе. Мисалы мен дагы ишенем. Жизнь бумеранг деп да айтып коюшат го. Айланып айланып сен кимге кандай мамиле кылсаң, кимге кандай жакшылык кылсаң, ошол адамдан келбеши мүмкүн. Мисалы азыр биз канча адамдарга берип атабыз, бул именно ушул адамдардан келбеши мүмкүн, бирок Алла таалам каким-то образом башка адамдардан алып жөн эле берип коет да. Мен ушул нерсеге ишенем. Бул нерсе бар. Ар бир кылган нерсе кайтып келет буюрса. мен, например, 2024-25 өзүнчө эле бир жылдар болуп атат, мындай көз тийбесин деп коеюн, баягы эмне эле курултайга барып келдим, курултайдын делегаты болуп по всей Италии. Быйыл болсо мени ведущий катары МИДке чакырышып атат бир мероприятиеде. Ушундай да баягы
Я никуда не прошусь, никуда никого ничего не спрашиваю. Эчкимден сураганды жаман көрөм, бирөөдөн бирдемени сураганды. Анан баягы в жизни приходят такие возможности, да, мүмкүнчүлүктөр өзүнөн өзү эле келе берет экен да. Это мен бул үчүн мындай прям бир нерсе кылып эчтеке кылган эмесмин да. А, Жанагындай туруп бизнес турларда организатор болуп калдым. Туруп а, мероприятиялардын организатору болуп калдым. Ошондой эле ошентип баягы жашоодо өзүнөн өзү ар кандай возможностьтор келе берет экен да. Возможность эмне деп коет кыргызча? мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүктөр. Өзүнөн өзү эле монтип төрөлө берет да мүмкүнчүлүктөр. Анан кээ бирки адамдар мен минтем деп туруп бир эмеге эметишет дагы, ошентип барышат да. Андай да болот. Бирок азыркы убакытта уже 40 ашкандан кийин мен анткени мурун ой жүгүртүүм башка болчу, так план койчумун, так мен директор болом, директор болуш үчүн муну кылам деп туруп, жаш болгондо ошондой болот экенсиң да, курч болот экенсиң. Анан бүт ошол кылган нерсеме мүмкүнчүлүктөрдүн баарын Алла таалам берди десем жаңылбайм да. Египетте дагы, Мальдивде дагы. Ошо ошондой. Мен дагы бул жакта мисалы соседтерге менден улгайган апалар бар биякта. Анан аларга көбүрөөк жардам бергенге аракет жасайм да. Ошонун себеби менен Алла таалам менин апама дагы бизден алыс жашайт да. Анан ошолорго дагы башка бирөөдөн кайтып келсе экен деген үмүттө ошолорду жасайбыз да. Ушул кыздар башка суроолор жок болсо, же дагы суроолор барбы? Биякта тизмектеп койдум эле, ошолордун баарын бердимби азыр чыгайын. Хорошо. Бул жактагылар уже ачка болуп качан бүтөсүң дешип атат, бүгүн целый день отурасың деп. Акадетини ачкан команда менен дагы чогуу иш алып барасыздарбы? Кандай эмелерди пландап атасыздар дейт. Аны деген, например, биз Акмарал экөөбүз чогуу көп нерселерди кылабыз да. Например, мисалга алсак, челлендждерибиз бар. Анткени деген баягы айлана чөйрөңдү көрүп, ким экенинди көрүп коелу, ошондой эле өзүңөрдүн айланаңардагы адамдарды аябай тандашыңар керек да. Анткени деген силерди мотивация кыла турган адам болуш керек. Силерди мондай алдыга түртө турган адам болуш керек да. Мен Акмарал менен сүйлөшкөндө экөөбүз бир тилде сүйлөйбүз да. Например, кандай десең, ой чарчадым дейт. Каяктагы чарчаган, давай вперед деп бири бирибизди аябай неме кылабыз, мындай мотивация. Нет времени анткенге. Так, тура кой жаным, тура кой деп тиги Гүлзат айтып койчу эле. Ошо 10 күн жоголуп кеткенде экөөбүз бири бирибизди издештирип калабыз да. Актасың эмне кылып? Мен Ооба, мисалы канча что-то не күндөн бери то деп. жокмун. Канча күндөн бери ооруп, сыркоолуп жоголуп кеттим. Азыр деген Уже ушул преподавательдер менен 10 преподавателибиз, 15 преподаватель болуп калды группабызда. Биздин оюбузча баягы ар бир преподаватель менен лайв кылып, ар бир окутуучунун, мугалимдин ким экенин тааныштыралы дегенбиз да. Мени ушуга чейин мындай эч ким деле, мен баарын эле мен чакыра берем. Мени биринчи чакырган Акмарал болду го. аябай Рахмат, көп адамдарга Акмарал. кызык негизичи сиздин жашооңуз, сиздин өмүр баяныңыз, көз карашыңыз. Ошон үчүн ар бир курста буюрса сизди чакырабыз. Иншалла. Хорошо. Анан ошол преподавательдер менен, баягы мугалимдер менен чогуу развиваться этсек деген оюбуз бар да. Например, мисалы мен деген
мен эмнени үйрөтсөм болот? Эми көп үйрөтө турган нерсе, ошонун ичинен бирөөнү тандашым керек. Анан ошону мугалимдерге үйрөтүшүм керек да, эмнеси кызык болсо. Акмарал дагы бирдемени үйрөтөт, болот дагы бирдемени үйрөтөт. Например, болот бизге ам, метод преподаваниясын үйрөткүсү келип атат. Супер, замечательно деп атам. Потом ар бир мугалимдин, например, акадетиге келген мугалимдин өзүнүн бир специальности бар да, өзүнүн бир жакшы жактары. Анан ошолорун бири бирибизге үйрөтүп, анан челлендж коюп, например, YouTube'да развивать, Instagram развивать, SMM и так далее. Да. Ошондой пландарыбыз бар да. Это мугалимдерди өнүктүрүү. Мгм. Бул жакта суроо келип атат Гүлнур эжеден. Лиза эже, сиз өзүңүз английский язык көрсөтөсүзбү платный? Ооба, азыркы кезде өтүп атам. Бир төрт окуучум бар. Индивидуально кылышып атат да алар. Индивидуально. Анан акадетиде мисалы тилден башка дагы да курстар ачылабы? Ошол туурасында айтып бере кетсеңиз, мисалы тарых болобу, химия, биология же болбосо IT деген сыяктуу. IT-нин тармагында искусственный интеллект жөнүндө прямой эфир кылалы дегем да. Кечиресиздер. Академиянын тармагында искусственный интеллект жөнүндө прямой эфир кылалы дегенбиз да. Анткени деген мен Туринде жүргөндө Аллахым ден соолук берсин эжеке. кечиресиздер. Туринде жүргөндө бир кыз менен жолугушуп калдым да, ушу Туринде жүрүп, баягы кыргыз кыз менен жолугушуп калыш керек да. Ал дагы еще Бишкекте кыз экен. Ал кыз менен сүйлөшүп, кандай, эмне кыласың, кандайсың деп баягы эл менен сүйлөшкөн мага аябай жагат да. Мени сүйлөттүрүп эле койсо да, мен коммуникатор баягы сүйлөсөң баягы токтобойт да. Анан аны сурасам, ал ошол искусственный интеллект университетте окуйт экен. Анан ал кыздан баягы күнү СМС менен сүйлөштүк, анткени чалганга да убакыт болбой жатат да, чынын айтсам. Ал кыздан мен бир нерсени сурангам да, азыркы убакытта искусственный интеллект канчалык маанилүү, ошону элдерге жеткизүү болуп атат да. Анткени мен баягы кыргыздардан аз көрүп атам, бирок казактар менен орустар аябай моундай развитие болушуп атат да. Анан ошондуктан мен өзүмдүн оюмча искусственный интеллектти дагы биз казактан, орустан, украинцтерден калбай үйрөнүшүбүз керек да. Анткени менин оюм артта калбай астыда болушубуз керек да. Бизде жанагы парк высоких технологий деген бар, Азиз Абакиров ачты, смарт working спейстер бар, жанагы юрта кылып ачкан ким эле? Данияр Алымсулов ким эле аты? Ошонун дагы смарт working эриясына барып, аларды карап келдим. Силер негизи моундай кызыкканды үйрөнүшүңөр керек да. Моундай баратып эле, ой, бул жерде эмне ачылды, кана кирип сурап көрөлүм. Элдер менен сүйлөшкөндү, ораторский возможности аябай күчтүү болуш керек да. Ал күчтүү болуш үчүн силер деген наставник деле кереги жок. Силер деген эл менен жөн эле сүйлөшүп, практика кылышыңар керек да. Анан ошону практика кылып бир уровеньге, бир деңгээлге жеткизгенден кийин, анан уже тематически бир тармакта өнүксөңөр болот да, по ораторству. Хорошо? Анткени я смотрю, ораторское искусство андай деп үйрөнүшөт, бирок деген неме да, ошону өзүңөргө бир метод кылып эметишиңер керек да. Самое главное, эл менен сүйлөшүп, эл түз көзүңөр менен караганды үйрөнүш керек. Анан элди укканды билиш керек да. Жакшы уксаңар, ошончолук жакшы сүйлөйсүңөр да. Анткени орустар слушать, анан слышать дейт го. Слушать деген кунт куюп угуу, а слышать
мындай баратып угу берсең болот. Ошону кунт куюп угуп, ошону анализдеп, ошодон сүйлөөнү жаратуу абдан маанилүү да ораторский искусствода. Анткени мен бир жүздөн кем калбайт го эми тренингтерден өткөн тренингтердин арасынанчы, бирок момундай тренингдин немесин кагаздарын немелерин чогултпайм, потому что мага деген эң негизгиси билимди алуу, ошону колдонуу болду. Мага кагаздын эч кандай айырмасы жок да. Кагаз барбы жокпу? Азыр Италиядан бир 3 курс өтүп койдум. Бирок алардын деле кагаздары имейлде турат. Мен аны биякта окудум, тиякта окудум деп деле мактанбайм да. Анткени деген силер өзүңөргө вот любой окууга киргенде мага өзүмө билим керек деп ошентип кирсеңер, анан ошол билимди колдонуп, анан колдонгондон кийин результат чыгып вот деп көрсөтүп койсоңор болот да. Хорошо? Кыздар кызыкканды билиш керек дедиңиз го. Ошондо түрктөр эске келип кетти. Бул тармактан негизи түрктөр аябай катуу келет экен. Любопытствосы мындай на высшем уровне да. Любой даже кичинекей бала болсун, кызыккан нерсесин сурап, тактап билип алышат да. Бизде ушул нерсе жок экен, өзүңүз айткандай. Биз сурагандан да уялабыз го. Может, туура эмес суроо берип алам. Может, менин суроом мындай глупый суроо болуп калышы мүмкүн депчи. Ошон үчүн туура айтасыз. Негизи кызыкканды ар бир өзүңөрдүн башыңарда кандай суроо болсо ошол суроого жооп алганды дагы үйрөнүшүбүз керек экен. Эң биринчи могу ораторский искусство боюнча кыздар совет, өзүңөрдүн коомуңарда ким болсо ошолорго булар кино көрүп башташты го. Ай жандарым десе. Негизи биздин сабак өтүп атканыбызга 1 саат 16 мүнөт болуп калыптыр. Лиза эжекебизди да көп кармабайлы. Урматтуу Лиза эжеке, Аллахым ыраазы болсун, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип атасыз. Ушундай сонун маалыматтарды берип атасыз. Буюрса ушул сабактын жыйынтыгында ушул сабактан улам дагы да башкалар көрүп, көп адамдар, көп кыздар таасир алат деген ишеничтемин. Сиздин жашооңузда да албан ийгиликтер коштой берсин. Сизге рахмат, ар бир мээнетиңиз акталат. Буюрса буга ишенебиз. Рахмат, Чоң алтындарым. жетишкендиктерге жете бериңиз эжеке. Силерге кыздарым, алтындарым, эжелер, кыздар, силерге деген кааларым уялбай ойлоруңарды ачык анализдеп, сүйлөп, ошону бир результатка жеткирүү. Ошону үйрөнсөңөр, анан каалаган нерсеңерди кылсаңар болот. Анткени деген оюңарды тил менен башка адамга жеткирүү. Ошол секрет успеха ошол. Элдер тим эле аны ушундук кылып айтышат го. Секрет успеха в любом деле это вот то, что у вас в уме, ошону тил менен башка адамга жеткизип, ошол результатты алуу. Мейли, ошону үйрөнгөндөн кийин анан англис тилин деле үйрөнөсүңөр, немис тилин деле, японский деле. Самое главное оюңарды айтканды үйрөнүү. Оюңарды кантип үйрөнөсүңөр айтканды? Оюңарды коомуңардагы адамдар менен сүйлөшүп үйрөнөсүңөр. Ошол адамдарды жакшылап угуп, анын эң главный цели кайсы ошону угуп, ошого карата сүйлөп, жооп берип, жаңы информацияны момундай процесс кылганды үйрөнсөңөр, анан бир результатка өзүңөр эле билбей каласыңар кантип келгенин. Оюңарды айтканды үйрөнүү абдан чоң эме да. Труд, это эмгек да. Ошону үйрөнгөндөн кийин анан башканы үйрөнгүлө да. Аны кантип үйрөнөсүң? Китеп окуп, китеп мети башка бирөө менен сүйлөшүү, челлендждерге катышкыла, китеп окуп, дебаттарга катышкыла. Дебат деген эмне? Дебат деген бир тема жөнүндө ар кандай адамдар менен ар кандай точка зренияны угуп, ошого жооп берип,
мындай бир эметүү да, чогулуш. Ошондой дебаттарга катышканды үйрөнгүлө. Школдо болсоңор, школьный дебатка обязательно катышкыла, потому что это огромная сила. Кийин любой жерде такылдап сүйлөгөндү үйрөнөсүң. Такылдап сүйлөгөндү үйрөнсөңөр, өзүңөрдүн оюңарды айтып, сатканды билсеңер, любой идеяны да сатасыңар, өзүңөрдү да сатасыңар. Анткени деген жакшы жумушту таап, жакшы жумушту алып баруу ошондон башталат. Чоң рахмат Лиза эже. Убактыңызга Аллахым береке берсин. Даражаңыз дагы да өсө берсин. Удачи, девочки мои. Все, я вас обнимаю, крепко целую. Акмарал, сага рахмат, алтыным. Сизге Игилик сага. Turkish with us өсө берсин, өскөн сайын мен сүйүнө берейин. иншалла, Обязательно. иншалла. Счастливо. Assalomu alaykum. Удачи, Жакшы удачи.